Урматтуу мусулман bir тууганым, Кыргыздын жакшы сөзү бар. Уяда эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт. Биз балдарыбыздын, кыздарыбыздын күзгүсүбүз, айнегибиз, күзгүсүбүз. Биз менен сиздерде эмнени көрө турган болсо, балдарыбыз ошол нерсе менен эртең өсүшөт. Эгерде биз менен сиздерди көрүп атса, биз Аллахты улуулап жатабыз. Кудай Тааладан коркуп жаткандыгыбызды көрсө, балдарыбыз дагы эртең Кудай Тааланы улуулап, Кудай Тааладан коркуп өсөт. Эгерде биз менен сиздерди балдарыбыз 5 убакыт намазды сактап, өз убактында окугандыгыбызды көрө турган болсо, балдарыбыз, кыздарыбыз дагы биз менен сиздерди ээрчип, 5 убакыт намазды өз убактында окуй турган болот. Эгерде биз менен сиздерди такыва инсандар менен, Кудай Тааладан корккондор менен чогуу жүргөндүгүбүздү көрсө, эртең биз менен сиздердин балдарыбыз, кыздарыбыз дагы мына ошондой такыва инсандарды сүйүп өсөт. Такыва инсандардын тарбиясын алып өсөт, алардан сабак алып өсөт, бузук адамдардан алыс болуп өсөт. Эгерде биз менен сиздердин балдарыбыз ата-энебизди сыйлаганыбызды көрө турган болсо, эртең келечекте биздердин балдарыбыз, кыздарыбыз дагы биз менен сиздерди сыйлайт. Эгерде биз менен сиздерди балдарыбыз чынчылдыгыбызды көрсө, балдарыбыз дагы чынчыл болот. Эгерде биз менен сиздерди пакизалыгыбызды көрсө, балдарыбыз, кыздарыбыз дагы пакиза болот. Эгерде биз менен сиздердин көзүбүздү арам нерседен сактообузду көрө турган болсо, балдарыбыз, кыздарыбыз дагы көздөрүн арам нерседен сактайт. Кыскасы, бизден кандай нерсени көрсө, балдарыбыз мына ошол нерсени келечекте ошол нерсе менен жашай турган болот. Мына ошондуктан эң биринчиден биз сөз менен эле эмес, балдарыбызды сөз менен эле тарбиялабай, өзүбүздүн отурушубуз менен, турушубуз менен, жүрүшүбүз менен, сүйлөгөн сөзүбүз менен тарбиялап билишибиз керек.